Жашоо деген не? Өлüm деген не? Жашоо деген ыктыярлардын берилүүсү. Өлüm деген ыктыярлардын алынуусу. Өлгөндөн кийин болду, ыктыяр алынды. Эми окуй албайт бул. Кармай албайт, сүйлөй албайт, уга албайт, баса албайт, отура албайт, күлө албайт, ыйлай албайт. Ыктыярдын бардыгы алынды. Берилген ыктыярдын бардыгы алынды, бүттү. Буда ыктыяр жок эми. Жашоо кандай? Ыктыярлардын берилгени. Мен ыктыярым менен келдим. Сиз деле ыктыяр менен келдиңиздер. Мен азыр сүйлөп атам. Сиз угуп атасыз. Мага сүйлөгөнгө ыктыяры бар, сизге укканга ыктыяры бар. Бул жашоо деп коет. Эгерде өлүм болсо, сүйлөй албайбыз, уга албайбыз. Ошого жакындап атабыз. Жашоонун шамы күн сайын азайып баратат, азайып баратат, азайып баратат. Өмүрүбүз кыскарып баратат, ахиретке жакындап баратабыз. Бирок дагы деле эске келбей эле кетип атабыз. Бекапарлыктын уйкусунда, гафлаттын уйкусунда, надандык, жахалаттын, күнөөлөрдүн рахатында жашап кетип атабыз. Урган бойдон. Мейли урган бойдон бейишке кетип атсак жакшы болмок эле. Урган бойдон дозокко кетип атабыз. Тообасыз жашап атабыз. Тообасыз, шүгүрсүз жашап атабыз. Каниетсиз жашап атабыз. Намазсыз жашап атабыз. Курансыз жашап атабыз. Садакасыз, дуасыз, зикирсиз каяка кетип атабыз. Я Аллах! Өзүң я Аллах бургун баарыбыздын. Багытыбызды бургун. Максатыбызды бургун. Акыйкатка бекем кылгын. Туура жолго бекем кылгын. Ырыскычы андай эле кыжалат боло турган амал эмес. Андай эле кайгыра бербеңиз ырыскыңызга. Сиз кайгырсаңыз ырыскыңыз көбөйүп кетпейт. Дүниянын аркасынан катуу жүгүрсөңүзчү ырыскыңыз көбөйбөйт. Жүгүрбөй койсоңуз азайбайт. Чечилген эле маселе ал. Такыр кылбай койсун деген жери жок, шарият айткан жери бар. Бирок азыркындай эмес да, дүниөнүн кулу болбо. Дүние деп намазды каза кылып, акча табам деп намазды каза кылып, жалган ант ичип, укуктарды тебелеп, ошо акча табам деп бирөөгө жала жаап, бирөөнү алдап, бирөөнүкүн тартып алып акчасын, бирөөнү кордоп, экөөнү уруштуруп, көрө албастык менен бирөөнүкүн өрттөтүп берип, мынандай нерсе бул жүрөккө дүние батып калган, бул нафсинин кулу, дүниөнүн кулу, акчанын кулу. Пайгамбарыбыз айтты, акыр заманда адамдар акчанын кулу болот деди. Таиса абду динар ва абду дирхам. Бактысыз болсун, шору курусун. Кимдин? Ким ошол алтын күмүштүн кулдары, доллар, сомдун кулдары. Ал не деген? Доллар айтканын кылат экен, Алланын айтканын кылбайт. Нафсинин айтканын кылат, атканын аткарат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам көрсөткөн жолун аткарбайт. Эч ким айткан жок. Акча таппагыла, дүниөнү таппагыла деп. Эч ким айткан жок. Туура табайлы акчаны. Туура убакыт бөлөйлү ага. Бирок намаз каза болбосун, орозобуз каза болбосун, зекетибиз каза болбосун, зикир дуабыз каза болбосун, мүнөзүбүз бузулбасын, жүрөгүбүз айныбасын, жүрөгүбүз карарбасын, кабырыбыз карарбасын. Зекетибизди берейли, үшүрүбүздү берейли, адалдан табайлы, исрапкерчиликке сарптабайлы, пайдалуу сарптайлы, ахиретибиз үчүн сарптайлы, ахиретибизди курайлы, Алланын динине сарптайлы, Алланын махлуктарына сарптайлы, бейбечараларга, инвалид кембагалдарга, туган уруктарга ошар сарптайлы. Эң узагын алып кое бериңиз. 1 жылдан кийин өлсөм не кылат элем? Амал кыла бериңиз эми. Бирок гарантияңыз жок. Менде деле, сизде деле 1 жылга чейин барбызбы жокпузбу?